Мен мектепке баргым келбейт, бирок билимди аябай алгым келет да, бирок мектепке баргым келбейт. Эмне үчүн? Негизи акыркы муундун балдары эң акылдуу муун болуп эсептелинет. Бүт муундардын арасынан эң акылдуулугу менен өзгөчөлөнүп турат. Негизи акыркы муундун балдарына мугалим болуу жеңил нерсе эмес. Ошондуктан бул жерде баягы эң биринчи себептерин ала турган болсок, бала эмне себептен мектепке баргысы келбейт? Бул биринчи, эгер мугалимди жактырбаса мектепке баргысы келбейт. Себеби балада мектеп мугалим менен мындайча айтканда ассоциация болот да, мугалим аркылуу мектепти тааныйт бала, башкача айтканда. Ошондуктан бул жерде эң биринчи ата-энелерди чакырмакмын, балдарга дагы да кылдаттык мамиле жасоону. Бул жерде эгер бала мектепке барбайм деп аткан болсо, сөзсүз түрдө ал жерде себептерин үйрөнгөн аракет кылабыз. Эмне себептен бала баргысы келбей атат? Баягы ичим ооруп атат, барбай эле коеюнчу деген сыяктуу мисалдарды келтиришим мүмкүн да. Бул жерде баланын чындыгында ичи ооруп атабы, же болбосо мектепте кандайдыр бир көйгөй барбы, маселе жаралдыбы, ошондуктан баргысы келбей атабы. Бул жерде же балага мугалим жакпашы мүмкүн, мугалимдин жасаган мамилеси, же болбосо баланын классында балага жасаган окуучулардын мамилеси жакпай аткан болушу мүмкүн, же болбосо бала бул кыска мүнөттүк мисалдан ала турган болсок, мектебин аябай жакшы көрөт, бирок бир күн эле мисалы мектепке баргысы келбей калды. Эмне себептен? Балким ал жерде досу менен, курбусу менен келишпестик болуп кеткен болушу мүмкүн. Же болбосо көпчүлүк балдар, көпчүлүк кыздар ал окуучуну, баланы бөлүп койгон болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу баягы чоң маселелер кичинекей маселеден башталат да. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө ата-энени чакырмакмын. Бул окуучунун суроосу аябай жакшы суроо болуптур. Негизи бул суроо ата-энелерге таандык да. Ата-эне берсе дагы да мисалы жакшы болмок. Менин балам мисалы билим алгысы келет, бирок эмне себептен мектепке баргысы келбейт деген сыяктуу. Бул жерде сөзсүз түрдө мугалим менен ата-эненин байланышта болуусу. Өнүккөн өлкөлөрдө ата-эне менен мугалим, мектеп аябай тыгыз байланышта да. Мектептин эң маанилүү кишилердин бири бул ата-эне болуп эсептелинет. Качан ата-эне мектеп менен, мугалим менен, мектептин директору менен тыгыз байланышта болгондо, ошондо окуучу мектепке баргысы келип, мектепке болгон шыгы, мотивациясы, анан каалоосу жакшы болот да. Бул жерде сөзсүз түрдө ошондуктан мугалим менен сүйлөшүп көрүү керек. Балким мугалимге окуучунун кандайдыр бир жүрүм-туруму жакпай аткандыр, же болбосо ошондон улам мугалим баягы автоматтык түрдө окуучуга башкача мамиле жасап жаткан болушу мүмкүн. Же болбосо бала тапшырмасын аткарып келбей аткандыктан мугалим бир күнү катуу сүйлөп койгон болушу мүмкүн. Ошол катуу сүйлөгөндө бала өзүнө аябай жакын алып, ошол нерсеге мындайча айтканда капаланып, ошондон улам өзү деле мындай көп байкабай калышы мүмкүн да. Катуу урушкан учурда ошол күнү баягы досторунун арасында уят болуп калдым деп өзү дагы тартынып, ошондон улам баягы себептер көбөйүп, анан акыры мен ал мектепке такыр баргым келбейт деген бир реакция чыгат да балада. Ошондуктан баягы баргысы келбегендигинин себебин, ар бир себебин бирден карап көрүш керек да. Бала башында ар кандай себептерди айтышы мүмкүн, бирок эң маанилүү себепти айтпай жүрө бериши мүмкүн да. Ошондуктан баягы нантип эле эмне деп баланы басынтып эмес, ал бала менен мындай жай, жакшы маанайда мындай баланы көп басынтпай, балким эс алуу учурунда, балким чогуу ойноп аткан учурда, же болбосо чогуу бир нерсе жасап аткан учурда акырындык менен мектеп сага эмнеси менен жакпайт, мектепте сага эмнелер жагат, кайсы мугалим жагат, кайсы мугалим жакпайт, эгер сенде ушундай бир мүмкүнчүлүк болсо, сен мектепте эмнелерди өзгөртмөксүң, же болбосо өзүң мектеп ачсаң кандай мектеп ачмаксың деген сыяктуу суроолор менен акырындык менен баланы сөзсүз түрдө ачуу керек жана ошол себептерин билүүгө аракет кылуу керек. Бул суроого сөзсүз түрдө ата-энени жана мугалимди кошуп анан чече турган бир маселе да.